Бүгін мына қан төгіліп, ел үміт етіп, şu 10 жылдан кейін біз гүлдеген мамлекетте жашайбыз деп 7 апрелде революция кылганда 10 жыл болуп атат. Ошондо бечара шейит кеткендердин үмүтү акталбай атат. Ошондо Атабейттин үстүнө туруп алып ант берип мыйзам жазгандар 3 нерсени алдаган. Бүгүн 3 жактан кечирим сураш керек. Кандай? Биринчиси эл аралык коомчулукту. Биз супер президенттик башкаруудан кетип парламенттик башкарууну орнотуп атабыз баш мыйзам менен деп эл аралык коомчулукту алдашкан. Экинчиси Атабейитте туруп ант берип атып шейит кеткен балдардын ата энелерин алдады. Биз ант беребиз деп. Үчүнчүсү кыргыз элин алдады. Биз парламенттик башкарууну киргиздик деп. Бүгүн Конституциянын 3-беренесинде жазып турат. Мамлекеттин үстөмдүгүн ким жүргүзөт? Жалпы эл тарабынан шайланган президент жогорку кеңеш деп. Демек биз жогорку парламенттик президенттик башкарууну мыйзам айтып турат. Аралаш чалкеш башкаруу. Экинчи, жок, Конституция боюнча айтсак, жогорку парламенттик президенттик деп турат. Статьяда так көрсөтүлүп. Экинчисин айтайын, ушул системанын башаламандыгын. Биз эмне үчүн ушул акыбалга келип атабыз? Мына. Мен атын атагандан бир да саясатчыны атабайм, билесиздер. Ал эле сүйлөйм жалпылап. Түшүнгөнүңүз түшүнүп алат, бүгүн айтып аткандар. Жакында президент кайрылуу жасады. Мына узурпациялап алды бийликти деди. Экономикага киришип кетти деди. Конституцияда 3-беренеде жалпы бийликтин үстөмдүгүн эл тарабынан шайланган президент турат деп атат. Эл президенттен шайландың гана экономика өскөнү, гана коррупция менен кантип күрөшөсүң деп сурап атса, анан президент кантип киреше албайт? Көрдүңүзбү? Система, мыйзам бири-бирине карама-каршы чак-челекке. Бизде ушу бириң чачың, бириң жулуп ал, ким үстөмдүк кылсаң жаша деген конституцияда андай эмес. Биз элди алдаган токтотушубуз керек да. Популизмге жана шоу кылган саясатчыларды эл өзү жылгап алат. Мен эч кимсине көңүл бурбайм да. Мезгил келет, бул ишке ашат, биз таза парламенттик же таза президенттик башкарууну тандап алабыз. Айбек мырзага мен кошулуп кетем. Эмнеге? Таза президенттик башкарууда да кыргыз эл жашаган эмес. Супер президентте жашаган, премьер-министр деген институтту киргизип алып, күнөөнүн баарын ошого шылтап, ошонун аркасы менен кутулуп, каалагандай бийлигин жүргүзгөн. Экинчиден таза парламенттик башкарууга бара элекпиз, бирок барсак артыкчылыгы бар. Себеби бизде премьер-министр парламент аркылуу шайланат, президент номиналдуу адам болот, парламент аркылуу шайланган. Парламент премьер-министрден отчет алып турат, бул өзүнчө көзөмөл болот. Премьер-министр үстөмдүк кыла албай калат парламент депутаттарга. Ошо менен бизде системаны бири-бирине карама-каршы келбеген, элдин каадасат, үрп-адатына шайкеш келген алсак гана Кыргызстан оңолобуз. Кыргызстанда жашаган элдерге толук бир укуктук база түзүлөт. Бул негизги мыйзамдор чыккан ушул себеп. Экинчи маселе, эмне үчүн жанталашып Зулушевду жанагындай ат коюп атышат, Зулушев паткалим деп атышат. Себеби жана алдап баш мыйзамды жазып 10 жыл элди эксперимент кылган топко бул жакпайт. Кайсы топ ачык эле айтпайсызбы? Ал топ баш мыйзам жазгандар. Арасында мына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү түшүнүп кемчилдикти. Мен аларга ыраазычылык айтам. Курултай демилгеси менен биз баш мыйзамды эл аныктасынчы башкаруу формасын деп мына чыгып атышат. Түшүнгөн, элге күйгөн саясатчы ушундай болот. Кемчилдик адамдан кетет, убагында элден кечирим сурап оңдоп кетиш керек. Бүгүн мен баарын чакырат элем. Келгиле, баш мыйзамды башкаруу формасын аныктап алалы. Эл аныктасын, мага парламенттик жагат, бирөөгө президенттик жагат, биз өзүбүзгө жакканды таңуулабайлы. Элге жаккан баш мыйзам жазалы, Кыргызстандын жашоосун жакшыртууга көмөк кошолу. Рахмат. Так, элге жаккан кыскача